Мына ушундай пайдалуу кеңештерден кийин урматтуу теле көрүүчүлөр, биз эфирдик сапарыбызды алга көздөй улантабыз жана биринчи конокторубуз өзгөчө сүрөтчүлөр болгон болсо, азыр маектерибиз өзгөчө таланттын ээлери, ырчы энелерибиз, апаларыбыз келген чагы, алар менен тааныштыралы. Албетте, Төлөкөн айыл өкмөтүнө караштуу Учар айылында жайгашкан кары-картаңдардын жана ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын береке күндүзгү калыптандыруу борборуна түзүлгөн апалар тобу бизде конокто. Анын жетекчиси болсо Анара Өмүрзакова эжекебиз жана ошондой эле Меңдайым Исакова, мүчөлөрү Амангелди Абдукаримов агаларыбыз бизде. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келдик, эртең менен келип, маанайыбызды, көңүлүбүздү жайдары кылып, жакшынакай болуп келдик. Анан эжеке, ушул сизге суроо менен кайрылгым келип турат. Ушул апалар тобунун түзүлгөнүнө канча жыл болду? Деги эле топтун түзүлгөн тарыхына токтолуп кетсеңиз. Жакшы болот. Биринчиден ушу теле көрүүчүлөрдү саламдашып алайын алар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин мына 2017 жыл баарыбызга жаңы жыл эң жакшы ийгиликтердин, ден соолуктун, заманыбыз тынч болсун, Алладан ошону гана тилейбиз, аманчылыкты гана тилейбиз. Биздин ушу апалар тобунун түзүлгөнүнө мына 1 жылдын жүзү болуп калды, Кудай буйрса. Апалар тобунун түзүлгөнүнүн максаты ошол жердеги баягы айтпадыкпы, кары-картаңдардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын маданий жагынан эс алуу болуп атат да. Анткени жашы өткөн адам кыжалат болот. Себеби ооруп калышы мүмкүн. Ошол үчүн биз ушул апалар тобун түзүп, ошо келген жарандарды бардыгын көңүлдөрүн жайдары көтөрүп, аларды ырдатып, бийлетип, ушундай көңүлдөрүн ачып жүрөбүз. Ошол максатта түзүлгөн. Негизи топто канча адам бар азыркы? Негизи топто бүгүнкү күндө биздин тобубузда бир 15ке жакын апалар бар. Анан бир Кудай буйрса жакында аталар тобу биз да чыгабыз дешип атат. Биз да ошого кубанып турабыз. Себеби апалар чыкса биз деле чыгабыз дешип атат алар дагы. Мүмкүн аталарыбыз да кошуп каларбыз. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө 12 апаларыбыз бар. Мына сиздердин берүүңүздөр бир аз тарыраак экен, ошондуктан апаларыбыз келе албай калды. Азыр апаларыбыз бир жакшы бизде этно-фольклор болуп түзгөнбүз да. Анткени унутта калган баягы эски биздин каада салттарыбызды, унутта калган ушул биздин жакшынакай өнөрүбүздү жаштарга, неберелерге, балдарга баарына ушуларды көрсөтөбүз деген максатта биз ушинтип түзүлгөнбүз. Алар бүгүнкү күнү себептүү менен келе албай калышты. Кудай буйрса ошол апалар дагы келишет. Кудай буйрса келишет. Кудай буйрса бергенде ошол чыгасыздар, чакырабыз деген ишеничтебиз. Эми Айтып өттүңүздөр жана өзгөчө ушул жаштарга эски мундагы эски нерселерди көргөзүп беребиз деп азыр бир музыкалык чыгарма ошол мүмкүн болсо өзүңүздөрдүн аткарган чыгармалардан бир сонун чыгарма келсек берели, андан кийин албетте маегибизди улантабыз. Жакшы болот анда. Мен ошол Бажыкеевдин Кимдерге кен деген ырын анда ушу Гүлдесте катары тартуулап коелу. Келиңиздер. Aynı tün kimderge ken, abalikim oynosun dep bizge beken. Gelmirin terezemden kara bastan, su boyulup gelen için gelsen çerikem, gelsen çerikem.
çeli, gelsen çerken, gelsen çerken, gelsen çerken. Азаматсыз Баракелде. сонун чыгарма болду. Негизи эле ушул чыгармаларды аткарууда көбүнчө кандай чыгармаларга көп басым жасайсыздар? Ыр тандооңуздарга ким көмөктөшөт? Мисалы үчүн атайын музыканттар бар бараңыздарда, Жок. музыкалык билим бар. Менин музыкалык билимим бар. Анткени бир топ жылдар менен мектепте иштедим. Анан маданият тармагында да иштедим. Бул мен баягы эс алып эле отургум келбейт да, эч убактачы. Мына ушул калыптандыруу күндүзгү борбору түзүлгөндө мына 3 жыл болуп калды. Муну негизинен Нурзаман коому түзүлгөн. Ал жерде биз баягы келген карыяларды, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен башка иштейбиз. Алар менен баягы неме алган мезгилде биз ошолордун баягы айтпадым көңүлдөрүн көтөрүп, мана аларды деле кошуп алабыз бизчи. Четте калбаш керек да. Анан ушул биздин максатыбыз ушул бир көңүлдөрдү көтөрүп, анан эми топту чындыгында мен фольклор, этно фольклор кылып түзгөнүм себеби бүгүн бизде комуз бар эле, жанагындай улуттук аспаптарыбыз бар эле, ушулар ушу эжекелерим, ушу апаларың бүгүнкү күндө кичине лечение алышып, өздөрүнүн баягы ден соолугун чыңдап атат. Биз Кудай кааласа ушу этно фольклор кылып баягы унутта калган нерселерди. Себеби биз башка улуттардан эмнебиз менен айырмаланып турабыз? Биз ошо каада салттарыбыз менен, ошо музыкалык аспаптарыбыз менен и тарыхыбыз менен биз башка неме болуп ошолордон өзгөчөлөнүп турабыз. Мына былтыркы жылы тарых жана маданият жылы болду. Бул жыл үчүн биз үчүн аябай жакшы жылдардан болду. Эмнеге дегенде биз ошо айтып атпайбызбы? Төлөкөн айыл өкмөтүнө караштуу биз 5 айыл менен иштейбиз. Учар, Озкур, Төлөкөн, Бирлешкен, Дыйкан Кыштак деген айылдар менен иштейбиз да. Бул жерде ушул мен ыркесе уюштурдум. Ушул баягы таланттууларды таап, издеп таап ошолорду элге чыгарам деген максатта ыркесе уюштурдук, Сармерден уюштурдук. Райондук деңгээлге бардык, областтык деңгээлге барып, эң жакшы байгелерге барып жетиштиңиздер. Анан эми бизге билип турам, ушул Кудай буйрса дагы ушу дагы чыгып, дагы барсак, ден соолук болсо, аманчылык болсо деп турабыз. Бизди колдогон мына мисалы үчүн Төлөкөн айыл өкмөтүнүн өкмөтүбүздүн башчысы Абдыкерим Алмаз Абдуллазович бизге ушул көп жагынан кырдуу жардам берет. Анан айылдык кеңештин депутаттары өзүнүн айылдан чыккан балдар дагы кем калбай, кайда барасыздар, ушу биз мына сиздерге жардам беребиз деп ушундай максатта биз менен бирге иштешет. Анан ошондой апалар тобу деп айтып калдык. Анан апалар тобунда эмнеге аккордеончу атабыз жүрөт? Мындайда аккордеончу атаңды менен иштегенибизди мен 2 жыл болду бул менен иштегенимечи. Анткени мындайда биз кээде эле дайым эле бирге топтоло бербейбиз да. Ал сурооң эң туура. Мен ушул аккордеон ойногонду тандап алдым да. Эмнеге дегенде бул акаңардын, агаңардын көп кырдуу ырчы дейм да, көп кырдуу. Анткени биз кайсы жерден ырсак ошо тональносту өзү алып туруп, өзү ойноп кете берет. Анан биз буга караштырып комузду кошобуз, башка аспаптарды кошуп туруп, өзүм карап ошолорду талдап, кайсы жерди ырдап атасың, кайсы ырдап атасың. Ырдырдаганда мен көбүнчө эле өзүм булардын баарын өзүм программаны түзүп туруп, чакырып, сен мына ырдырдайсың, мына үнүң мынага туура келет, сен муну ырдайсың деп туруп мен өзүм бөлүштүрөм булардычы. Анан ушул негизи айтсаңыз, кичинекей бала бакчада балдарды тарбиялашуу ойдо, анткени алар эмнени айтсаң угушат. Анан ушундай бир чоң топту түзүп, аны жетектөө дагы кыйынчылыкты айтсак болот. Анткени чоң инсандар өздөрүнчө калыптанган, анын ар кандай мүнөздөрү бар да. Ушул топту башкарууда сизге кыйынчылык жараткан же болбосо ушулар менен иштешүү сиз үчүн кандай? Мен үчүн аябай жакшы. Анткени келиге биз барайлычы ушул жерде. Бирге дагы ырдап турайлычы, биз да чыгайлычы дешет. Анткени эми энелер ушундай да, биз балдарды чоңойттук, өстүрдүк, тарбияладык, окуттук, үйлөдүк, жайладык, өздөрү менен өздөрү болуп калды. Биз ушу барып, ушу көңүлүбүздү ачып, ошол жерге барып, борборго барып, береке күндүзгү борборуна барып, денебизди чыңдап, ал жерде бизде ЛФК деп коет, атайын бурчубуз бар да. Ал жерде өздөрүнчө машыгышат. Спорт менен, анан биз тренингтерди өтүп турабыз. Тренингте мисалы үчүн келишет, кары картаңдар келишет, аларга кадимкидей баягындай ал жерде эмгекке тарбиялоо дегенибиз бар. Отуруп алып токушат. Эми Кудай буйрса көрөсүңөр аларда барып. Ар бир неменен ошо өзүнө жараша иштерди алып барам. Анан мен агайга суроо берем келип, тизгиче эки эле мырза экенбиз бул жерде дагы. Анан агай, мисалы үчүн бир мырза
ошол бир аял менен 70-40 жыл, 50 жыл жашаш бул өтө кыйын да, чындыгында бир аял менен. Мисалы үчүн тамаша иретинде айтылып келет. Анан сиз 15 аял менен иштешет экенсиз, бул кыйын эмеспи? Жок, мен ошо көнүп калгам. Көнүп калды. Аялдар менен иштешкенге мындай маданият жагынан булар эркектер аганда неме болот, Күчтүүрөөк деп. Ошо мен көбүнчө аял кишилер менен иштешкем. Анан Анареже бул жакта көрүп турганыбыздай эле биздин бир улуттук аспаптардын бири болгон ооз комузду да ала келген экенсиз. Эгерде мүмкүн болсо ушул ооз комуздун коштосуна да жакшы бир гүлдү чертсеңиз жакшы болмок. Туура айтасыңар, жана мен айтып кетпедимби? Булар чаң басуур үйдө жатат да. Анан эми азыр бул ойногон адамдар азайып кетти да. Мисалы үчүн Нооруздарда, майрамдарда эле колдонуп, аларды алып чыкпасак башка күндөрү Башка күндөрү калат да ушул жерде. Эми мен Кудай буйрса жакында бир жакшы чоңураак бир заказ берип койдум. Ал бүтүп калса мүмкүн жакшы болуп калар. Ал дагы өзүмчө ансамбль түзөйүн деп атам. Темир комуз менен. Ага комузду кошуш керек, акырын кошпошубуз керек. Себеби басып кетет да. Кудай кааласа аны дагы болуп калат. Анан эми мен сиздерге азыр Адамкалдый Байтуровдун Тагылдыр тоо деген көзүн аткарып берейин. Келиңиз. Анткени бул бир аз кичинерээк болгондуктан кол ойнотконго мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Эгерде чоңураак болсо, Кудай кааласа болуп калса, кол ойнотуп, ушу апаларга ушуну ооз комузду ойногондор бар. Ушулар менен көбүрөөк иштегим келип турат, Кудай кааласа. Буга комузду кошуп, жыгач ооз комузду кошуп, ушундай бир фольклордук неме ансамбль түзөйүн. Бул ооз комуздан башка дагы сизде кандай аспаптарды ойной аласыз? Мен жыгач ооз комузду ойнойм. Бардык эле инструменттерди ойнойм, комузду ойнойм. Анан мына ортодогу эжекебизге да суроо берем. Кантип ушул топко апалар тобуна кошулуп калдыңыз? Кандай сунуш түштүбү, же өзүңүз кызыңыздын артынан келип калдыңызбы? Мен чындыгын айтканда кичинемден бери эле ушул музыкага кызыгып жүрчүмүн. Анан эми турмуш деген турмушта балалар карабаганбыз, балдарды чоңойтобуз деп ушул убакка келдик. Анан мен ушу бир жыл мурда ушу Анарежени көрүп калдым. Эркеси болуп калды да бизде. Ошол жерде Анарежени көрүп калдым. Анан Анарежени көргөндө ушунчалык өзүм сүйүндүм да. Ушул эже менен иштесек болот экен. Иштеп дайыма ушунтип эл алдына чыксам, өзүң да мындай кандай десем, ооруган жериң дагы сакайып, эме болосуң да эл менен алаксып дегендей өзүң алаксып жүрөсүң деп ойлоном да. Анан мен ушул биринчиден ушу Анарежеге рахмат айтып кетет элем. Рахмат. Ушул Анареженин мен талантына тазим этем дайыма. Бул эжени көргөндө чындыгында мен ооруган жеримди унутуп калам да. Унутуп калам да, ошо ырдаганга өзүм жашып турам да. Эми талант экен да, ошентип өзүм азыр катышып жүрөм ушул. Бир жыл болуп калды демеге. Келиңиз эми куру сөз болбосун, сиздин дагы талантыңызды элге таанытып, убакыттан пайдаланып, ушунча келгенден кийин сиздин дагы аткарууңузда бир жагымдуу чыгарма көңүл кулак төшөсөк. Жакшы. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Мен анда эмесе ушу көрүүчүлөргө Жеңишбек Шамшиевдин ойлодуң бекемдер. Ой, Азамат. Ой, балли. Gündür
ой бале. Ой, азамат, бале. Баракелде. Баракелде. Ар дайым эле анын эжебиз коштоп жүрөт турбайбы? Вали деп өзүңүздөн. Ооба, эми. Сүрөнгө алып турса, баягы канчалык адам сүрөнгө алып турса, ошончолук адам аткаргысы келет. Себеби баягы жакшы чыгармаларды ырдап аткан мезгилде кандай чыгарма болсо деле аны сүрөнгө алып турган бул жакшы нерсе да. Мындай экен да балдар, талант деген эч убакта өчпөйт экен. Талант деген эч убакта калбайт экен. Ушунча жашка келсек дагы талантты ушунчалык таптап дагы Кудай кааласа, ушундай бир эл алдында көбүрөөк чыгайлы деген максатта жүрөбүз. Анан анары айтсаңыз, ушул топту түзүлгөндөн бери сиздерге жеке өзү тараптанбы же болбосо жергиликтүү бийлик тараптанбы колдоо көрсөтөм деген мындайча айтканда демөөрчүлөр, инсандар табылдыбы же болбосо демөөрчүлүк көрсөтүп жатышабы сиздерге? Эми айтып атпайм, 1 жыл болуп калды Кудай кааласа деп. Эми бизге демөөрчү айылдык кеңештин депутаттары мына азыр бизди көрүшүп, биз көп жерге бардык да. Барганыбызда алар бир аз болсо дагы баягы алын жетишинче бизге жардам берип атат. Аны айтыш керек. Анан биз бая айтпадым, айыл өкмөтүбүздүн башчысы Абдыкеримов Алмазбек Абдулазович, сиздер кайерге барсаңыздар, мен дагы даярмын. Биз деле жардам беребиз сиздерге деп ушундай болуп атат. Эми чоң демөөрчү боло элек, Кудай кааласа чоң демөөрчү да болуп калар деген ойдобуз. Анан эми акырындык менен болот, Кудай кааласа. Анан эми өзүбүз эле аракеттенебиз. Биз балдарыбыз өзүбүз эле аракеттенип, апа барыңыздар эми. Сиздер кайсы жерге барсаңыздар биз даяр. Балдарыбызга да рахмат. Аларга да бизге демөөрчү болгондорго деле рахмат. Барыңыздар апалар. Апа сиздер барып ушу ырдап көңүлүңүздү көтөрүп, эч убакта оорубай жүрсөңөр биздин бактыбыз силерсиңер. Балдардын бактысы ошол. Энелердин бактысы да ушундай да балдар. Баракелде, демек демөөрчүлөрүңүздөр дагы кенен эле болуп жаткан турбайбы? Анан ошол өзүңүздөрдүн тобуңуздарда канча чыгарма даярдап койдуңуздар буюрса? Азыр бүгүнкү күндө мен айтып атпайм, фольклорго көбүрөөк токтолом деп турам. Фольклорго көбүрөөк токтолуп, баягы унутта калган эски ырларды, эски чыгармаларды көбүрөөк программага киргизип, бүгүнкү күндө бир 10го жетейин деп калдык Кудай кааласа. Муну эми бир эле чыгарып бериш өтө кыйын. Муну мен иштеш керек болот. Көп иштеш керек, көп мээнет керек агачы. Убакыт керек экен да. Анан эми мен бая айтпадым сөзүмдө. Бу мына 2016 жыл тарых жана маданият жылына бизде иш-чара көп болду да ал жердечи. Ыркеседе 80 жаштан өткөн энелер, апалар, аталар эски ырларды ушундай сонун аткарып беришти да. Мен ушунчалык кубандым. Анткени айтып атпаймынбы, өнөр эч убакта калбайт экен. Анан бизде Дыйкан кыштак деген айыл бар деп атпаймынбы? Ал жерде башка улуттар да жашайт да, биздечи. Ошо башка улуттун апалары кыргызча ырларды да берет да бизгечи келип. Биз кошуп алабыз аларды. Эч убакта сен ал жактан келдиң, бул жактан келдиң дебейбиз. Бөлүп жаруу деген нерсе жок. Анда биз достук иретинде бардык кыргызча ырларды ырдатып, бийлетип, биздин ошо тарыгыбызга, Кыргызстандын тарыхына дегендей бир аз болсо да кененирээк алып барабыз. Маданиятына көбүрөөк көңүл бурабыз да. Ушул жагы. Анан эжеке ушул негизи эле аял затын түшүгүппен жашоодочу үй бүлө багып, үй бүлөнү баланы тарбиялап эрезеге жеткирип дегендей. Анан ошол менен эле кошумчалай чыгармачылыкты да алып кетүү ар бир эле инсандын колунан келе бербейт экен. Ушул убакытты кантип баарына кантип жетишесиздер? Жетишем, Кудай кааласа жетишем. Эртең менен эрте туруп алып, Кудайдан Алладан тилеп, элдин аманчылыгын тилеп, бала чаканын баарынын аманчылыгын тилеп туруп, анан ушул келип, мен ушу бүгүн мага кайсы адам келет экен деп карап турам да. Анан келишет, келип
келгенде эле биз эмне кылабыз? Биз жана айтпадым, келгенде машыгышат. Бизде өзүбүздө медайымыз бар, врачыбыз бар, соцработнигибиз бар, психологубуз бар. Алар өздөрүнүн кызматтарын аткарышат да. А мен алар келгенде алардан лечениясын алып, баягы өзүнүн ден соолугуна кам көргөндөн кийин мен алардын көңүлдөрүн көтөрөм. Анан биз ушу мен келгенде эжеке бар бекен деп келишет да. Мен ошого бактылуумун деп ошого кубанамын. Анткени мени да баалаган адамдар бар экен да депчи. Анан мына ушул апа тобу деп жакшы Апалар тобу. ушундай деп айтып атасыздар. Анан ушул топту кайсыл бир деңгээлге чейин алып чыгайын деген ой болуп атат. Же болбосо убага келип Кыргызстанда ушул жеке концерттерди берип буйруса. Негизи эле алдыдагы пландар тууралуу. Алдыдагы пландарыбыз Кудай кааласа бар биздин деле. Алдыда Кудай кааласа ушу отурбай. Аманчылык, ден соолук болсо, отурбай ушул алга аракеттенген гана максатта жүрөбүз да. Эми алда болуп калат Кудай кааласачы. Ошо сиздер айткандай биз дагы ошо алдыга жылып, көп жерге барып, көп жерге концерттик, жеке концерт болбосо деле ушинтип көрүнүп акырындык менен ушундай апаларыбыз бар экен ушул жерде. Жөнөкөй эле баатыр энелер экен алар бардык ичинде. Балдарын чоңойтуп өстүрүп, баарын эрежеге жеткирип коюп, баатыр энелерибиз мындай ырдап жүрөт деген, бул деген жакшы нерсе. Бул деген Карлык калтырбай, Карлык калтырбай, көңүлдөрүн көтөрүп, маанайларын көтөрүп, ооруган жерлери эстен чыгып калат экен да, ушундай экен. Анан бул жактагы медалыңыздагы тууралуу сөз кылгым келип турат. Жанат кайнебиздин элеси түшүрүлгөн. Ооба. Бул качан алдыңыз эле, эмне болгон белек? Муну былтыркы жылы алганмын. Жогорку кеңеш тарабынан ушул бир мени баягы баалап, мени эмгегиңди баалашат экен да. Келип эжеке, сиз ушунча жылдан бери бир топ иштерди аткарыпсыз. Сизге рахмат. Ал жерге дагы баягы иштейсиң да эми. Отурбай, талыкпай иштейсиң. Мен көбүнчө аялдар менен иштедим, айтып атам го. Аялдарды баягы кол өнөрчүлүк менен да аларды чыгарып. Ушу кол өнөрчүлүк менен барганымда сизде Курманжан Даткадай энелер бизде көп болсун деп туруп, ушул мага ушул сыйлыкты беришкен. Анан эжеке ушул суроону бергим келип турат. Негизи эле жаштарда ушул коомдо, үй бүлөдө дейбизби, аял кишинин орду, анан ушул аял киши үлгүлүү айым негизи кандай болуш керек? Үлгүлүү айым, ал айтканың эң туура. Үлгүлүү айым биринчиден ниетти туура кылыш керек. Үлгүлүү айым болуш үчүн ниетти туура кылып, бир адам кандай адам менен болсо тил табышып, алар менен жакшынакай сүйлөшүп, ошол чөйрөгө кирип, эч убакта жаман адам болбойт да. Биздин мүнөзүбүз гана айырмаланып турбаса, элде адамдардын баары жакшы. Мен ушундай деп ойлойм. Эч убакта баягы жаман адам деп ойлобойм да. Ушундай максатта. Белиңиздер эми баягы сөз сүйлөп отура берсе убакыт Туура айтасың. Сөз түгөнбөйт. Анан ушул сиздердин аткарыңыздарда мүмкүн дуэт ырдайсыздар, бирге. Баарыңыздар биргеликте чогуу, Анда жакшы чыгарма аткарып берсеңиздер. Сиздердин баягы Абдыкерим агайыңар, Амангелди агайыңар жакшы чыгарма аткарып берсин, анда биз да угуп коелу. Коштоп туралы. Аталар тобунун атынан деп коелу. Апалар тобунун атынан. Аталар тобунун атынан. Аталар тобунун атынан. Анда mesela мен Асанкалы Керимбаев агайыбыздын жанында билейин. Келиңиз жакшы болот. Асанкалы Керимбаев агайыбыз өзү кетти, раматылык. Жүк өткөндө ооруп калган сөзүн азырча. Анда ошо мен көзүм өткөндө деген экен. Ыйлабайлы, көз жаш кылбайлы, менин ушу ак булуттар дегенлерим ырдап турса, мен ошого 1000 мәртебе ыраазы болор элем деп кереси бар экен. Мен ушу Асанкалы Керимбаев агайыбыздын кересин аткарып коюп, шаркет Ак булуттар деген эң жакшы. Аябай жакшы.
Ой, бали, Бара келди. Ой, жүрөктү эзип жибердиң го, жүрөктү эзип жибердиң го. Азаматсыз, Демек, абдан жүрөктөн чыккандар жүрөккө Жүрөктө жетет. жетет да. Агайды мынчалык ким боздотtu экен деп мен да бир чет Туура ойлончу. айтасың. Эми боздоткондор болуш керек жаш мезгилинде эми. Албетте. Эми- Менимче чыгармачылык чөйрөгө аралашканда да дал ушул сүйүү аралашкан Туура айтасың, сыяктуу, эми туура айтасың бала, эми туура айтасың. Албетте, негизи убакыт деген ушкан куштайт. Сиздер менен маектешип, ырда олтуруп кантип өтүп кеткенин да сезбей калыптырбыз. Эми келиңиздер, сиздерге эркин микрофон узаталы, жалпы журтчулугубузга каалоо тилектериңиздер болсо. Мына бүгүн бизди ушул жерге чакырып, келип, биздин баягы чыгармачылык өнөрлөрүбүздү көрдүңүздөр. Сиздерге Ош ТВ телестудиясына эң чоң рахмат айтабыз. Анан сиздерди иштеген баягы Давлатов Эрлан деген жигит бар. Биз ушул жигитти жакшы билебиз да. Ыркеседе баягы бизди уюштурууда алып жүрдү. Ушу балага да чоң рахмат дейбиз. Бекем ден соолук болсун сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушундай апаларды, ушундай аталарды чакырып бизди көрсөтүп, өнөрлөрүбүздү көрсөтүп турганыңыздар деп сиздерге рахмат айтабыз. Анан эми ушул жана кайрылып кеттим жалпы элге, жалпы журтка аманчылык, бакубаттуулук, биздин Кыргызстаныбыз эч кандай жамандык көрбөсүн. Ушу жакшынакай замандарыбыз болсун, баары аман болсун, тынч болсун. Мен да ушу балдарыма, кыздарыма ушул бактылуулук гана тилеймин. Келиңиз. Мен дагы ушул эженин сөзүнө кошулуп, биринчиден ушу сиздерге рахмат айтып кетет элем. Биринчиден ишиңиздерге ийгилик, дайыма ден соолук болсун. Ошону менен бирге эле эли журтубузга тынччылык каалайм, аманчылык каалайм. Эл ичинде баардыгыбыз тынч болайлы. Агай келиңиз. Рахмат сиздерге дагы мына кечинен Ош ТВ телерадио компаниясынын жамааттарына иштеген ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Жаңы жылыңыздарга жаңы Аллаға Ийгиликтер. Зор, бакыттуу, жакшы мындай инсандарды чогултуп ушундай жүзгө өстүрүп турганыңыздарга чын жүрөктөн тилектешпиз. Ыраазыбыз биз. Апалардын атынан баарыңыздага Анан ыраазыбыз. сиздерге дагы терең ыраазычылык. Таң эрте келип биз менен ушундай чыгармачылыгыңыздарды бөлүшүп, сонун чыгармалар аткарып кеттиңиздер. Анан ошондой эле аталарыбыз менен энелерибиздин өмүрүн узартып, ар дайым эле ыртап булбулдай сайрап, кыргыздын арасында жакшы даңкка жетип жүрө бериңиздер дейли. Садакалар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирдик сапарыбызды алга карай улантабыз. Бир музыкалык чыгармадан кийин кайрадан жолугабыз.